Министрлер кабинети кара металлдардын сыныктарын жана калдыктарын кайра эритүү үчүн кара металлдардын куймаларын Кыргызстандан ташып чыгууга убактылуу тыюу салууну киргизүү жөнүндө токтом кабыл алды. Тиешелүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Ага ылайык Евразия экономикалык биримдигинин ТИТН 7204 коду менен классификациялануучу кара металлдардын сынактарын жана калдыктарын кайра эритүү үчүн кайра металлдардын куймаларын Кыргызстандан ташып чыгууга ушул токтом күчүнө кирген датадан тартып 3 күн өткөндөн кийин киргизилүүчү 6 айлык мөөнөткө убактылуу тыюу салуу белгиленди. Кабыл алынган документ боюнча экономика жана коммерция министрлиги, тышкы иштер министрлиги, мамлекеттик бажы кызматы, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы бул токтомдо көрсөтүлгөн зарыл чараларды көрүү боюнча иш алып барат. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Осман Airlines Бишкектен Нарынга алгачкы каттамын аткарды. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Манас Самидинов билдирди. Анын айтымында президент Садыр Жапаровдун катышуусунда 8 сентябрда боло турган оңдоп түзөөдөн өткөн Нарын облустук аэропортунун расмий ачылышын утурлай Осман Airlines мамлекеттик авиакомпаниясы Бишкек Нарын багытында алгачкы жүргүнчү каттамын жасады. Бул учуу Тяншандын жүрөгү менен борборубузду бириктирген мекенебиздин канаттарынын кайра жаралуусунун символу болуп калды. Кыргызстандын аэропорттору ачык акционердик коому аймактардын байланышын чыңдап, элге жана экономикага жаңы горизонтторду ачып, биргелешип кыргыз авиациясынын тарыхынын жаңы барагын жазып жатабыз, деди ал. Тигүү жана текстиль тармагында иш кагаздары жөнөкөйлөтүлдү. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык ай сайын салык төлөөчүнүн кабинети аркылуу киреше салыгы жана социалдык камсыздандыруу боюнча отчетту STI 161 формасы менен онлайн тапшыруу ишке кирди. Жаңы тигүү өндүрүшүнүн жеке ишкери тарифине өтүү үчүн салык кызматына арыз берүү гана жетиштүү. Бүгүндөн тарта өлкө аймагында коомдук транспортторго бөлгөн көзөмөл күчөтүлүп, коомдук транспорт аталышындагы рейдтик иш-чара башталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык рейдтин алкагында коомдук транспортторду башкарган айдоочуларга карата текшерүүлөр күчөтүлүп, эреже бузган учурлар аныкталса, тиешелүү айыппулдар салынат жана түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Башкы башкармалыктын билдиришинче, акыркы мезгилде жүргүнчүлөрдү ташуучу коомдук транспорттордун катышуусунда жол эрежелеринин бузулушу көбөйүп, жол кырсыктарына себеп болгон учурлар катталууда. Айдоочулардын аялдамага жетпей токтоосу, жол тыгындарын жаратышы, унаа айдап бара жатып телефон колдонушу же чылым чегүүсү сыяктуу көрүнүштөр айдоо маданиятынын төмөндүгүн көрсөтүүдө. Мындай мыйзам бузуулардын алдын алуу максатында уюштурулган рейдтик иш-чаралар бардык облустарда жана шаарларда өткөрүлмөкчү. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы айдоочуларды жол эрежелерин так сактоого жана жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун биринчи орунга коюуга чакырат. Аземинин жыйынтыгында юстиция министри Аяз Баетов Адылбек Касымалиевке ведомствонун учурдагы ишмердүүлүгү жана мамлекеттик системаны дебюрократизациялоонун алкагындагы иштер тууралуу маалымат берди. Процедураларды жөнөкөйлөтүү жана административдик талаптарды азайтуу экономиканын өсүшүнө жана жарандардын жашоо шарттарынын жакшырышына шарт түзөрү белгиленди. Соңунда Адылбек Касымалиев министрликтин кызматкерлерин автопарктын жаңыланышы менен куттуктап, ведомствонун ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн жаңы унаалар максаттуу пайдаланылаарына ишенимин билдирди.
Ош шаарына 95 метрлик флагшток орнотулат. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришти. Маалыматта белгилегендей, Ош шаарын өнүктүрүү жана мамлекеттик символдорду даңазалоо иштеринин алкагында калаанын архитектуралык көркүн жаңы деңгээлге чыгаруу максатында учурдагы 45 метрлик желек саптын ордуна 95 метрлик жаңы желек сап орнотуу чечими кабыл алынды. Токтогул райондук маданият үйүндө оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык министрлик тарабынан 2025 жылга Токтогул райондук маданият үйүн оңдоп түзөө иштерине 11 миллион акча бөлүндү. Бул каражатка жылытуу системасы орнотулду, электр жабдыктары жаңыланды жана маданият үйүндө толук капиталдык оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Ошондой эле балдар музыкалык мектебине Шамшыкал редакциясынын имараты берилип, ал жакта дагы 1 миллион 700 миң акча каражаты бөлүнүп, ремонт иштери жүрүүдө. Кече 3-сентябрь күнү Бишкекте өткөн футбол беттешинде Кыргызстандын 23 жашка чейинки курама командасы Палестинанын курамасын жеңип алды. Бул оюн 2026 жылы өтө турган Азия кубогунун тандоо турунун алкагында өттү. Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өткөн оюнда эсеп экинчи таймда ачылды. 81 мүнөттө Кими Мерк пенальтиден гол киргизип, Кыргызстанды алдыга чыгарды. Бирок кошумча убакыттын 4 мүнөтүндө Палестина эсепти теңдеди. Ошентсе да 90 кошу 5 мүнөттө ошол эле Кеми Мерк экинчи голун киргизип, командага 2-1 эсебинде жеңиш алып келди. Эске салсак, 2026 жылкы Азия кубогун тандоо оюндарына 11 тайпага бөлүнгөн 44 команда катышууда. Кыргызстандын курама командасы Е тайпасында Палестина, Өзбекстан жана Шри-Ланка менен ойнойт. Башкы машыктыруучу Эдмар Ласерда. Кийинки оюн 6 сентябрда Өзбекстан курама командасы менен болот. Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында 4-9 сентябрь күндөрү Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн Түрк универсиадасы өтүп жатат. Аталган спорттук иш-чарага Казакстан, Өзбекстан, Азербайжан, Түркиядан жана Кыргызстандан жалпысынан 450дөн ашуун делегат катышууда. Спортчулар футзал, дзюдо, эркин грек-рим күрөшү, шахмат, теннис боюнча беттеш өткөрүшөт. Бүгүн 4 сентябрда дзюдо боюнча беттеш башталды. Дзюдо боюнча Кыргызстандын эркектер курамасынын улук машыктыруучусу Азат Кабаканов кыргыз спортчуларынан көптү үмүттөнүп турганын айтты. Бүгүнкү күндө түрк тилдүү мамлекеттердин арасында универсиада өтүп атат. Бүгүн биринчи күн. Бүгүнкү чыгып аткандардын арасында биринчиден Азия чемпиондору бар, континентальный кубоктарда орун ээлеп келген балдар бар арасында. Кудай буйруса жакшы. Чемпион Азиялар бар. Жаштар арасында, кадеттер арасында жакшы. Кудай буйруса жыйынтык күтүп атабыз, жакшы күн жыйынтык. Сагыналиев Чыңгызхан 81 килограммда континентальный кубокта 3-чү орунду ээледи, Европа континентинде. Жана ошондой эле Жуманазаров Радбек 1-чи орунду ээледи Азия континентинде. Дагы ошондой эле айта кетсе, Азия чемпионатында Жолдош Казиев Эмирхан 3-чү орунду ээледи. Кудай буйруса дагы алдыда 5-6 старт бар. Мухтар Исхалиев казакстандык делегацияны жетектеп келген. Ал дзюдо боюнча кыздардын да, балдардын да командасы толук курамда келгенин билдирди. Әрине дзюдо боюнча бизде улдар командасы да, кыздар командасы да, ерлер, аялдар толук курамда келип катышып отур. Азыр өзүңүз көрдүңүздөр. Жеңил салмакта бир кызыбыз энди эсе жиберип койду. Казыр Кулушев Данияр өзбекстандык палуанды жеңди. Казыр тагы бир кызымыз күрөшүп жатыр татамиде. Жалпы энди уюмдаштыруу деңгээи осы жарыстын деңгейине лайык деп эсептейбиз өз басымыз. Эске салсак, Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн негиздөөчү документтерине ылайык Түрк кеңешинин 2013 жылдын 16 августунда Габалада өткөн 3 жана 2014 жылдын 5 июнунда Бодрумда өткөн 4 саммиттеринде Түрк мамлекеттеринин башчылары тарабынан кабыл алынган чечимдердин негизинде Түрк универсиадасы уюштурулган. Анын максаты Түрк дүйнөсүндөгү университетте билим алып жаткан студент спортчулар арасында өткөрүлүүчү спорттук мелдештер аркылуу Түрк
мамлекеттеринин ортосундагы ар тараптуу кызматташтыкка өбөлгө түзүү. Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн 3-чү саммитинин декларациясында белгилегендей, Түрк универсиадасы түрк дүйнөсүндө өткөрүлүп, ага Түрк кеңешине мүчө мамлекеттер жана башка түрк тилдүү мамлекеттер катыша алат. Түрк универсиадасын түрк тилдүү мамлекеттердин бири жайкы же кышкы спорттук оюндар катары өткөрөт. Бул кабыл алуучу өлкөнүн каалоосуна жараша болот. Оюндар 5 милдеттүү спорт түрүн жана кабыл алуучу өлкө тандаган 3кө чейинки кошумча спорт түрлөрүн камтыйт. Кошумча спорт түрлөрүнө салттуу спорт менен заманбап спорт дисциплиналары кириши мүмкүн жана алар бардык катышуучу өлкөлөрдө өнүккөн спорт тармактарынын ичинен тандалат. Оюндар ар бир спорт дисциплинасында ар кайсы университеттерден тандалган студент спортчулардан түзүлгөн улуттук курама командалардын катышуусунда өтөт. Белгилей кетсек, алгачкы түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн универсиадасы 2018-жылы апрель айында Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан жана Түркиядан болжол менен 400дөй университеттик спортчу жана машыктыруучунун катышуусунда спорттун 7 түрү боюнча өткөн. Бакыт Бекбосунов, Азия ТВ, Ысык Көл облусу.